Үчүнчү соттук талаш Кыргыз Республикасынын президентине талапкер Клара Сооронкулованын демилгеси менен башталган. Өз доо арызында ал талапкер Садыр Жапаровду каттоо жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиянын чечимин жокко чыгарууну талап кылган. Анын билдирүүсү боюнча Садыр Жапаров өз талапкерлигин көрсөтүүгө укугу жок болчу. Анткени Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу болуп турган жана Конституциянын 68-беренеси ага талапкерлигин коюуга тыюу салат. Садыр Жапаровдун өкүлү анын корголоочусу өз ыйгарым укуктарын өткөрүп бергени жөнүндө эл алдында билдиргенин жана бул жөнүндө массалык маалымат каражаттар жазышканын айтып калыстыкка чакырган. Доогер өз ыйгарым укуктарын өткөрүп берүү жөнүндө ооз-эки билдирүүдөн тышкары юридикалык күчкө ээ болгон жазуу түрүндөгү расмий арызды көрсөтүүнү талап кылган, бирок талап аткарылган эмес. Тараптардын жүйөлөрүн карап чыгып, административдик жана жогорку соттор Клара Сооронкулованын доо арызын канааттандыруудан баш тартышкан.